Карковичтин местада. Кана жумуштар кандай болуп атат? Чоң да. Аябай чоң да бирок. Бардык азыр по график кетип атат да буюрса. Курулуш иштери мына өзүңүздөр көрүп тургандай эле 80%га бетон иштери аяктады. Айдын аягына чейин аяктайт. Эң акыркысы мына акыркы блогубуз декабрдын 10-унда. Ошондо бизде толугу менен бетон иштери толугу менен аяктайбыз. Андан кийин конструкция уже жумуштары башталды. Аркасынан эле конструкциялар болуп кетет. Февралдын 15-inde полноценный стадиондун уже бүт конструкциясы менен бүтөт да. Андан кийин уже инженерский сет жумуштары, ички отделка жумуштары дагы жүрүп атат уже ичинде өзүңүздөр көргөндөй эле. Сырткы инфраструктура жумуштары, ошентип бизге коюлган убакыт ушул 1-августка Кудайым буйруса бул стадион толугу менен бүткөрөбүз. Өзүңүздөр билгендей, башка футбольный стадиондордо торговый центрлери жок. Бул жерде 40 000 чарчы метр торговый площадкалар менен. Бул жерде бардык ошол кийим кече дейбизби, бардык ушул брендтер ушул жерге келип жайгашат. Андан кийин биздин Кыргызстаныбызда, не только Кыргызстаныбызда, кошуна мамлекеттерде дагы жок да. Эң чоң стадиондун бири. Бардык шарттары менен акыркы үлгүдөгү ФИФАнын требованиясы менен бүт курулуп атат. Сразу газоблогу дагы кетип атат да. Бияктары бүт бөлүнүп атат, а? Браво. Бияктар бүт бөлүнүп атат мындай. Эмки жылы көчмөндөр оюну, андан сырткары ШОС биздин Кыргызстанда өтөт. 25 жылдык юбилейдик. Ошол Кудайым буйруса, ошол 31-1 мына ушул стадиондо көчмөндөр оюну ачылышы, анан неформальный келген биздин лидерлердин, биздин урматтуу президентибиз тосот. Мына ушул жерде ошол иш-чараларды өткөрөбүз. Өзүңүздөр жакшы билесиздер, бизде эң чоң стадион, то есть Азаттык аренасы. Стадион боюнча айтып кете турган болсок, стадион боюнча билесиздер, биз биринчи жолу көп жерлерде жок, бирок бизде 40 000 квадрат метр ошол торговый центр да. Урматтуу президентибиз айткандан кийин бул нерсе кошулду. Ошон үчүн квадраты дагы чоң. Торговый центр биз стадионду бүткөндөн кийин стадиондо дагы содержаниясы бар да. Ошон үчүн бренд магазиндер менен бүгүнкү күндө сүйлөшүү иштери жүрүп атат. Ал жерге полный ошол торговый центрге алып келип туруп брендтерди киргизип коебуз. Андан кийин өзү содержаниясы дагы жакшы болот, мамлекетке дагы оор келбейт. Андан сырткары бүгүнкү күндө башынан баштап эле ФИФАнын требованиясы менен салынып атат. 26 ход бар. 26 ходдон ошол ФИФАнын требованиясында 15 мүнөттө ошол 51 000 адам толук кандуу чыгып кетет да. То есть баягы жанагы болбош керек. Азыр 1-августка деп атабыз. Январдын аягында 1-февралда уже стадион үстүңкү конструкциясы менен уже стадион катары мындай көрсөк болот. Азаттык аренасы Борбор Азиядагы эң ири спорттук долбоор болуп саналат. Ал эл аралык стандарттарга жооп берген заманбап инфраструктура менен жабдылып, келечекте улуттук курама команданын жана дүйнөлүк деңгээлдеги мелдештердин башкы аренасына айланат. Садыр Мурожовичтин жабылышы, билесиздер, 2024 жана 34 футболду өнүктүрүү максатында анан биздин Борбордук Азаттык арена деп стадион курулуп, өтөйүн деп Кудай буйруса 50 жыл ишке берилген да. Эл аралык стандартка толук жооп берет. Стадиондо ошол чоң эл аралык маанидеги турнирлердин ачылышын, жабылышын, ошондой эле мисалы ошол Лига чемпиондору, Африкадагы клубтар аралык турнирлерди мелдештер ушул жерде өткөрсөк болот. Долбоор өлкө спортунун өнүгүүсүндөгү эң маанилүү кадам. Жаңы арена кыргыз футболунун эл аралык аренадагы аброюн жогорулатууга зор салым кошору шексиз. Мындайча айтканда, кыйынчылык менен мисалы Дөлөн Өндүрөс стадионун өткөрүп келебиз. Эл аралык стандартка минималдуу баягы талаптарына жооп берет. Ошол эски стадион болсо да ошону жаңылап реконструкция билесиздер, бул реконструкцияны өткөрүп ошол менен ойноп келебиз. Бирок чынына алып келгенде бизге эл аралык деңгээлде чоң масштабта маанидеги мелдештер өткөрөбүз десек, бизде Кыргызстандын ичинде андай стадион жок. Кудай буйруса, мына Азаттык арена стадиону биринчилерден болуп, Борбор Азиядагы эң чоң стадиондордун бири болот. Объект белгиленген мөөнөттөн эрте тагыраагы 2026 жылдын 1-августуна чейин даяр болоору айтылды. Эмки жылы көчмөндөр оюну, андан сырткары ШОС биздин Кыргызстанда өтөт. 25 жылдык юбилейдик. Ошол Кудайым буйруса, ошол 31-1 мына ушул стадиондо көчмөндөр оюну ачылышы, анан неформальный келген биздин лидерлердин, биздин урматтуу президентибиз тосот. Мына ушул жерде
ошол иш-чараларды өткөрөбүз. Бул стадион спорттук жана шаардык инфраструктураны өнүктүрүүдөгү жаңы этап. Футболдук беттештерден тышкары массалык маданий иш-чараларды өткөрүү үчүн да ыңгайлуу жайга айланат. Биз мындан 3,5 жыл мурун жол кырсыгына кабылып, балам ушинтип баса албай калган. Башынан 3 жолу операция болуп, азыркы учурда аппарат менен жашап жатат. Жашы 4 жашта азыр. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Мен уулум Мухаммадты Турцияга операцияга алып барыш керек болгондуктан сиздерден кайрылып, жардам сурап кайрылып жатамын. Бизде акча каражатыбыз жок болгондуктан сиздерден жардам сурап кайрылдык. Биз мындан 3,5 жыл мурун жол кырсыгынан улам. Балам башынан катуу удар алып калган. Азыркы учурда баса албайт. Ошо баламдын басып кетүүсүн каалайм, мен дагы көптүн катарында ойноп күлүүсүн каалайм. Кайрымдуу кыргыз элим, жардамыңыздарды аябаңыздар. Ошо балам эл катары басып кетсин. Баланын бир жери ооруса эненин жүрөгү ооруйт дейт. Сиздерден суранарым, кайдыгер карабаңыздар, 5 сом 10 сом болсо да жардам берип кетиңиздер. Азыркы учурда балам 4 жашта, өз алдынча баса албайт. Ушу топко жатат. Буга чейин 3 жолу операция болгон. Мындан алдын дагы сиздерден жардам сурап кайрылганбыз. Баарыңыздардан Аллах таалам ыраазы болсун. Ушу сиздердин жардамыңыздар менен азыр балам кичине аракеттенип жашап жатат ушул жарык дүйнөдө. Азыр башында аппарат менен. Бул акыркы операциясы бизге $45,000 каражаты керек болгондуктан бизден андай сумма жоктугуна сиздерден жардам сурап кайрылдык. Жардамыңыздарды аябаңыздар, Аллах таалам ыраазы болсун баарыңыздардан. Ушу баламдын басып кетүүсүнө себепкер болуңуздар. Бардык карта реквизиттер өзүмө караштуу. Эмбанк кымбат деп чыгат. Аяк 3197. Ошол эле номерде оденги Эдин салам дегендерден. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк бар. 7807 Кундузай деп чыгат. Өзүмө таандык ал дагы өзүмдүн сиңдилерим. Баарыңыздардан Аллах таалам ыраазы болсун. Жардамыңыздарга чоң рахмат. We'll be right back.